болот да, ушуну айтып коелу. Анан Жамиля Кубанычбековна, бул жерде бир дагы маселе болуп атат да. Жана ноутбук боюнча кечээ президентибиз сөгүш жарыялады бир канча адамгачы. Анан биз бул жерден мен өзүм айткам, ушу жергиликтүү биздин ноутбуктар чындыгында сапат жагынан, баа жагынан туура келсе, жергиликтүү өндүрүштү колдоп алып койсоңуздар туура болот депчи. Анан ноутбукту сырттан албагандыктан, алып биз ойлодук, демек сырттан алган ноутбук чындыгында сапаттуураак, арзаныраак окшойт депчи. Бирок бүгүн интернеттен алган маалыматтардан карасам, сырттан алынган ноутбуктардын сапаты тең же андан кем экен да керек болсочу. Мен ошол сунуштайт элем, комитеттен бул маселени өзүнчө бир карап чыкпасак да болбойт го, анткени бул жерде 80 миң ноутбук, биринчи эле транш бир 700 миллион сомго чоң акча, тең акча экен, баары бириккенде бир 2-3 миллиард сомго жакын акча экен да. Бул чоң каражат жөнүндө маселе болуп атат. Ошону бир комитеттен карап чыксак деген сунуш бар. Рахмат. Урматтуу төрага, мына менин колума мынагу документтердин хронологиясынан бери бүт баары келип түштү. Бул билим берүү тармагындагы жанагы биздин мугалимдерге 80 миң алынуучу ноутбуктар боюнча распоряжениянын өзү бир топ мындай жанагы качан алуу мөөнөттөрү көрсөтүлбөгөн кемчиликтери менен экен да. Хронологиясын бүт карап чыктык. Бул жерде ноутбукту алууда Минфин, Минэконом, Минюст министерстволардын каршылыгына карабай бир топ алешемдиктер кетиптир да. Бул эми муну комитеттен бир социалдык комитеттен карап көрөлү ушуну иликтеп. Бул барып туруп эле акыр түбү баягы аттиш операциясына барып калбагандай ошого дагы шүгүрдеш керек. Мына президент дагы туура ушундай бир алдын алуучу мындай жазаларды колдонду. Муну акыр аягына чыгарып иликтеп койбосок, мына биздеги колдогу бар документтер бул бир топ кишини мындай ар кандай ойго салат. Бул коррупциялык бир схема түзүү жолдору менен алына турган болуп калганбы? Мындай распоряжениялар биз эми өкмөттө иштеген киши катары айтайын. Мындай распоряжение чыкпаш керек эле да. Юридикалык жактан дагы туура эмес чыгып калган. Ошон үчүн бул маселени бир урматтуу депутаттар дыккат карайлы. Бул ноутбук операциясында. Бул жөндөн жөн жаза берилген жок. Мен президентке ыраазычылык билдирем бул маселеде.